Өкмөттү жакшыртуу, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу багытында сөз кылабыз. Биздин каналда калыңыздар. Өткөн жумада Адылбек Касымалиев министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңеште жыйын өткөрүп, мамлекеттик органдар менен бизнес коомчулуктун ортосунда конструктивдүү диалог түзүүгө көмөктөшүү максатында ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Ушул багыттагы суроолорубузга аталган кеңештин катчылыгынын башчысы Улук Кыдырбаевден жооп алалы деп атабыз. Улук мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Ыраазычылык билдирем. Атайын убакыт билмедиңизбы. Адегенде эле сөздү ушулдан баштайлы деп атам. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев сиздерге барып жолугушуу өткөргөн экен. Максаты эмне болду? Ал жерде эмне маселелер талкууланды, эмне келишимдер болду? Биринчиден айтып кетейин, бул башында ошо Минкаптын башчысы Адылбек Алишевич таңкы тамактын форматында жолугушууну өткөрөм деп, ошол эле жерде биз көчмө жыйыны деп сунуштаганбыз. Ошо менен чечилген. Ошо таңкы тамак форматында жолугуш биздин расмий көчмө инвестициялык кеңештин жыйыны болуп калды. Ошол үчүн эмне себептен? Себеби дегенде ошол жерде катышкандардын баары эле ошо кеңештин мүчөлөрү болуп, кеңештин төрагасы өзү болгондон ошо баары расмий түрүндө ошо чечилген, көтөрүлгөн маселелер баардыгы ошо протоколуна кирсин деп ошо сунуш менен макул болду. Ошо менен өткөргөнбүз. Эң негизги максат бул жерде менин оюмча Адылбек Алишевичтин ачык болгону, анан бизнес менен түзмө-түз бетме-бет жолугуп, ошол жерде 2 сааттан ашык отуруп, бизнестин сунуштарды, ойдорду угуп, ар кандай тармакта, себеби дегенде ал жерде 50дөн ашык ишкерлер болду, анан бизнес ассоциациялардын өкүлдөрү. Демек, сиздердин кеңешке мүчө? Баардыгы мүчө. Ошол үчүн ал жерде жыйынтыкты мен азыр алдын айта албайм, себеби дегенде бул башында эле форматы баардыгы ошо кайрылып, Адылбек Алишевичке суроолор беришти, сунуштарды беришти. Ошо менен Адылбек Алишевич убада берди. Мындан кийин биз ортосунда жана мамлекеттин ортосунда түз диалогду камсыз кылуу. Эми 3 айда бир жолугабыз. 3 айда бир жолугуп, бизнестин жана инвестициянын өкүлдөрүнүн кандай көйгөйлүү маселе болсо ошолорду биз талкуулайбыз. Биринчи кадам болуп атабы же? Жок, бул 17 жылдан бери болгон кеңеш. Эми бүгүнкү күндө биз болсо бул кеңештин эң биринчиси жаңы форматка өткөргөнгө мен балким биринчи кадам болуп атат. Бир кадам ошонун өкмөт менен бизнес ортосунда ачык диалогду мындан ары ушул формат менен өткөргөнгө. Сиз өзүңүз эле билесиз, азыр биз мамлекеттин алдында турган чоң максаттар турат. Быйыл ички дүң продукциябызды 1,7 триллион сомго көтөрүү жана ошо менен 100дөн ашык жаңы ишканалар ачуу. Ошого да ишкерлердин тарабынан бир көмөк болгонго үчүн менин оюмча өкмөттүн бизнес менен ачык сүйлөгөнгө, ачык диалог түзгөнгө аябай чоң мындай талап бар да. Ошол үчүн биздин кеңештин ошол багытында толугу менен пайдасы тие турганын мен ойлойм. Мен сурайын дегеним, бизде эми мамлекеттик багы инвестиция жаатында иш алып барган биздин агенттик бар, андан сырткары министрликтерде дагы ушул тиешелүү министрликтерде ушул багытта иш алып барып келип атышпайбы? Анан сиздер алардан айырмаланып кандай баягы иштерди алып барып атасыздар деген сурагым келип атат да. Эми биринчиден алар мамлекеттик мекемелер. Биз болсо калыс, эч кимге баш ийбеген деген эмес, биз ортодо турабыз да. Бул эң негизги максаты инвестициялык кеңештин мамлекет түзмө-түз бизнес менен жолугуп, бизнестин көйгөйлөрүн угуп, көйгөйлүү сунуштарды угуп, ошого бир өзүнүн реакциясын берүү жана ошо кандайдыр бир сунуштарды угуп туруп, ошого өзүнүн программасына кабыл алганга. Мисалы, сиз өзүңүз эле билесиздер, азыр бизнес ассоциациялар аябай активдүү болуп атат. Ошо негизинде аябай катуу иштеп алып барып атышат да. Бизнес ассоциациялар. Буга чейинки жыйынтыктарды айтсак болобу? Сиздердин иштердин кандай натыйжалар болду? Ошол бизнес коомчулук менен мамлекеттик органдардын ортосундагы баягы диалогду ишке ашырууда жетишилген нерселер. Эми биз буга чейин 17 жылдан бери бир көп
натыйжалар болду. Мен айтып кетейин кыскачасы. Биз билгендей жана жогорку технологиялык парк түзүлүшү биздин площадкада көтөрүлгөн. Электрондук визалар киргизишкен, оптимал жана мыйзамдарды өзгөртүүлөргө аябай көп сунуштар түшкөн. Ошо биз баардыгыбыз ошо инвестициялык кеңеш аркылуу болгон. Негизи азыр жакшы мындай көпүрө болду. Азыр ошол нерсе деп атпайсызбы? Мисалы өкмөт башчынын өзүнүн келип ошол бизнес коомчулук менен жолугушу бул мындай жакшы өнөкөт салт болот дегендей айтып атасыз. Бул жерде ошол бизнес коомчулук кандай маселелерди көтөрүштү? Аларды ойлондурган, чечилбей аткан, мүмкүн ошол буга чейин бийлик жетекчилерине жеткире албай келген кандай бир сунуш пикирлерин айта алышты ал жерде? Эң биринчиден бул жерде ар бир тармактан келген, курулуш тармактарынан келген, банктын системасынын тармагынан келген. Менин оюмча 20 ашыктан суроолор түштү. Мен алардын ичинде кандай суроолор болгонун толук мен айта албайм, себеби дегенде ал маселелер чечилиш керек. Анан Минкап тарабынан ошого реакция болуш керек да, алар жооп бериш керек. Менин оюмча алар чыккандан кийин биз толук менен маалымат бере алабыз. Бирок эң негизгиси бул жерде айтып кетейин, ишкерлердин бүгүнкү күндө болгон эң чоң талабы бул мамлекет менен түзмө-түз сүйлөшкөнгө. Мамлекет менен түзмө-түз диалог түзүү жана себеби дегенде мындай болуп атпайбы? Азыр ошол жерде мисалы ЖИА бизнес ассоциация айтып кетти. Биз региондорго барышыбыз керек. Региондордо ишкерлер менен жолугуп, региондордо ишкерлердин да көйгөйлүү маселе укканга ошо мындай ошогон диалогтуу аянтчалар түзүш керек деп сунуш түштү мисалы. Аябай жакшы бир сунуш. Мисалы региондордо азыр ишкерлердин талабы аябай чоң болуп атат да. Мамлекет органдары менен талкуулаганга, жолукканга, кабарлашканга, себебинде ал жерде жаңы ишкана ачыш үчүн аябай көп суроо болуп атат кээ бирки ишкерлердин. Жер маселеси, жана электричествого кошулган маселеси, же кандай бир уруксат кагаздарын алган маселеси. Булар жөнүндө кээ бир маселелер балким маалымат аз болгондо, же кээки маселелер чындыгында түшүнүксүз болуп атат да. Ошол үчүн биз ошол диалогторду региондорго өткөргөнгө азыр менин оюмча иш планыбызга киргизиш керек. Анын ашыкча кээ бир ассоциациялар көтөргөн маселелери тек өзүлөрүнүн баягы айыл чарбалык болобу, банк болобу, жана санариттик өнүгүү болобу, ошол жерге да көп суроолор болуп атат. Менин оюмча бул жерде Адылбек Алишевичтин эң көйгөйлүү, эң чоң маселеси, эң пайдасы түшкөн бул бизнестин түзмө-түз өзү укканы болуп атат да. Алардын өзүнөн угуп, себеби дегенде бул Адылбек Алишевич угуп туруп ошо түшүнүп жатат да кайсы бүгүнкү күндө көйгөйлүү маселелер бар экен. Негизи жана сиз айтып атпайсызбы, ошол бул буга чейин эле айтылып келген да, ишкер чөйрөнүн өкүлдөрү тарабынан, ошол эле бизнес ассоциациялар тарабынан, мамлекеттик мекемелердеги бюрократия, сырттан келген баягы инвесторлор дагы ошол маселени айтып келишкен да. Бизде азыр жалпысынан алганда мындай инвестициялык климатты кандай деп айтууга болот? Ошол ички, сырткы болобу? Биз эми соңку жылдары мына президент Садыр Жапаров чет өлкөлөргө барган учурда дайыма айтып атат, биз инвестициялык климатты, инвесторлорго болгон шартты болушунча жеңилдетип, болушунча жагымдуу кылганга аракет кылып атабыз деп. Ошол канчалык деңгээлде? Ошол эле учурда укуктук база дагы канчалык жетиштүү бизде? Мен башында эле мурунку эле передачаларда айтып кеткем. Бизде чынында азыркы күндө инвестиция тартуу боюнча аябай ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Ошол убакыт менен эле бизде ар бир чоң, мисалы чоң ири долбоорлор пайда болуп атат. Темир жол, Камбар-Ата ГЭС, андан ашыкса дагы башка ири туристтик долбоорлор ишке ашып атат. 3 туризм жагынан. Анан мен айтып кетерим, бул аябай чоң үлүү катары болуп атат. Башка чоң инвесторлорго да ошол көңүл буруп туруп Кыргызстанга барайлы деп, менин оюмча мындай да чоң сунуштар да түшүп атат азыр, менин оюмча. Бирок ошол эле убакта бизнестин айтылган нерсеси биз да барбыз деген сөз да. Биз барбыз, анан биз да күндө иштегенибизди, биз баягы көргөн маселебизди силерге жеткирели, ошол маселелерди тез арада чечүүгө сизге сунуш берели, ошо менен чечсеңер, биз үчүн дагы аябай ыңгайлуу шарт болот эле деп ошо айтылган сөздөр ошо чогулушта. Анан менин оюмча бул жерде азыр мындай болуп атпайбы? Инвесторго ар кандай болот. Чоң ири долбоорлор болот, орто чаканыраак болот.
Биз азыр ошо инициалдык кеңеш аркылуу болсо биз бизнестерден сунуш түшкөн баардык ошо өкмөткө беребиз. Кээ бирки жерлерде мыйзам маселеси эмес. Кээ бирки жерлерде баягы мыйзамдын туура эмес түшүнгөнү болуп атат да, маалымат аз болгону. Ким тарабынан, ошо бизнес коомчулук тарабынанбы же? Кээ бирки жерде кызматкерлер тарабынан да болот экен. Кээ бирки жерде бизнес тарабынан болот. Ошол үчүн биз айтып аткан биринчи эле маселе бул маалыматты таратуу аябай маанилүү экен. Мисалы азыр эле ошо салык тарабынан билесиз, аябай көп өзгөрүүлөр киргизип атат. Салык кызматы азыр күндө эле маалымат таратканга ар дайым эле жыйындар өткөрүп атат. Биз эле сунушубуз бул маалыматты региондордо барып, региондордо айтып берип, ошо жерде иштеген жергиликтүү ишкерлер болобу, инвестор болобу, ошолордун маалыматын жеткиргенге. Анан дагы биринде айтып кетсем, уруксат берсеңиздер. Көчөгү ошо өткөн көчмө жыйындын эң чоң мааниси бул жерде Адылбек Алешовичтин 2 сааттан улам бизнести угуп, кыска жоопторду берип, бирок эң негизгиси мен силерди уктум, мен силерди укканга даярмын. Ошо менен бул формат менен улантылайлы. Себеби бул форматта бизнес өзүнүн оюн айтканга эркиндиги бар экен. Биз ошону аябай чоң бизнес тарабынан аябай колдоо көрүндү. Себеби ыраазычылыкты билдиришти. Эмки да ушундай көчмө жыйынды өткөргөнгө ойду колдоду. Себеби дегенде инвестиция климатты бир эле заматта оңдобой, аны ар дайым тууралаш керек. Замандын себеби дегенде замандын талабына болобу, же өзгөрүүлөр болобу, ошого биз жооп бергенге биз ошо менен иштешибиз керек. Анан мисалы ошол эле айтылган ойлор, айтылган сунуштар менин оюмча бизнестин да бир мындай жаңы бир ан сезим пайда болду да, бизди угат экен деп. Бизди өкмөт угат экен. Биздин ошо Минкаптын төрагасы өзү келип туруп бизди угат экен деп аябай чоң ыраазы болушту. Анан мен баягы бул жерге келген себебим биз сизди чакырганыбыз ыраазыбыз. Бул ошо ойду жеткирүү да. Себеби инициалдык кеңеш бул негизинде баягы өкмөт менен бизнес ортосунда көпүрө. Эки тарапты бири менен сүйлөшкөнгө, биз ошонун аянтча түзгөнгө биздин милдетибиз. Мындай практика болгон эмеспи буга чейин? Буга практика мындай ачык форматта болуп, диалог түзүү биз анда өткөрө элекпиз. Бул биринчи жолу болду. Буга чейин бизде ар бир жыйыныбыз өзүнүн күн тартиби болуп туруп, кээ бирки мындай ачык суроолорго убакыт мындай чектелген болгон да. А бул жерде чынында аябай өзгөрүүлөр болду. Анан менин оюмча бул бизнес аябай кубанды да ошогочу. Ошол үчүн андан нары да ушундай ошол форматтарды өткөргөнгө чакырат эле. Эми бул жыйынды өткөрүп коюу бир маселе, андан ары сөздөн ишке өтүү дагы бир маселе, аны ишке ашыруу. Эмне күтүп атасыздар? Биз эми бул жыйындын натыйжасында сөз түрүндө ар бир суроолорду стилет менен жазып туруп, Минкап төрагасына тапшырабыз. Ал өзүнүн ичинде жыйынды өткөрүп, өкмөттүн мүчөлөргө тапшырма берет аткарганга. Кийин анын 2-3 айдан кийин биз ошонун аткарылышынын канчалык аткарылды, ошол маалыматты таратабыз. Кайра эле ишкерлерге. Ошо жыйынга келген ишкерлер кайра эле эгер аткарылбаса, кайра ачык түрүндө айтып беришет. Урматтуу Адылбек Алешович, бул маселе көтөрдүм эле, дагы чечиле элек, көңүл буруп койсоңуз деп. Менин оюмча бул түзмө-түз элден, ишкерлерден келген өзү баалаганы керектүү маалымат да. Жогоруда сиз айтпадыңызбы, жана аймактардагы биздин ишкерлер көп маалыматы жок болуп атат, кандай иш жүргүзүш керек экенин билбейт, инвестиция тартууну билбейт, чоң болобу, кичинекей болобу ишкерлер биз ушул жактан аксайт, анан жанагындай бюрократиялык бир тоскоолдуктар бар деген нерсени айтып атпайсызбы? Ошол маалымат жеткизишибиз керек деп атпайсызбы? Ким жеткизиш керек аны? Өкмөт жеткизет? Ар бирибиз. Менин оюмча бул жерде өкмөттүн албетте биринчи өзүнүн ар мамлекеттик мекемелердин жоопкерчилиги бар. Ошол эле убакта бизнес чөйрөнүн ассоциациялардын жоопкерчилиги бар. Себеби алар эле мүчөлөрү бар да. Анан бизге окшогон аянтчалардын биздин да ошо сиздин да милдетиңиз бар.
мисалы бул жерге келип туруп ошо маалыматты таратып сиз аркылуу же болбосо башка массалык каражаттар аркылуу таратканга ар бирибиздин ошол тармакта иштеген адистердин жоопкерчилиги. Ошол үчүн биздин баягы инвестициялык кеңештин эң биринчи максаты бул жерде эки тарапты бириктирип, мамлекет менен бизнести бириктирип, биздин өкмөттүн өсүшүнө салым кошуу бири-бириз менен. Бул жерде талаш тарташ эмес. Баарыбыз эле бир максатта иштеп атабыз. Мен айтып кеткендей, баягы президенттин алдына коюлган максат, өкмөттүн алдына коюлган максаттарга жетиш үчүн биз ошого баарыбыз салым кошушубуз керекпиз. Анан региондордо сөз түрүндө маалыматты тереңирээк, көбүрөөк таратышыбыз керек. Себеби Бишкекте эми Кудай шүр баягы мүмкүнчүлүктөр көп, булактар көп. Региондорго барсаңыз, ишкерлер кээ кыйналат. Ошо маалымат таба албай. Ошол сиздерге мүчө болгон бизнес ассоциациялар, мисалы, алардын дагы ички инвестор болуп эсептелет да, кээ бир айрымдары. Алар ошол жааттагы маселелерин көбүрөөк айтыштыбы же тескерисинче баягы тыштан инвестор алып келүүдөгү тоскоолдуктарды көбүрөөк айтыштыбы? Жок, алар эми сөз деген тоскоолдукту айтпайлы, алар көбүнчө сунуштарды айтышты. Бул жерде баягы жыйындын максаты Адылбек Элешевич ошол жерде отурган бизнес ассоциациялардын өкүлдөрүнүн атынан кандай сунуштар келип атат деп. Себеби биз оюбуз максат бир да, баягы инвестициялык климатты жакшыртуу жана ишкерлер үчүн да шарт түзүү. Ошол жагынан болду да көбүнчө. Анан ошол жерде албетте көбүнчөсү биздин ички инвесторлорго, биздин болгон иштеген ишкерлерге ошол маселелерди көтөрүштү да. Ошолор тиешелүү. Анан мен баягы айтып кетпедимби? Бизде баягы операторлор, байланыш операторлор болушту. Алар өзлөрүнүн сунуштарын айтты. Санариттик соода, баягы электрондук коммерция деп коет, санариттик соода тармагынан иштегендер, алар өзүнүн оюн айтышты. Ар бир тармак өзүнүн баягы тармакка тиешелүү керектүү сунуштарды айтылды. Албетте ал жерде 50ден ашык сунуштар түшкөнүнүн себептен мен оюмча мен ишенем ошо сөздөн ишке ашат деп. Себеби дегенде Адылбек Элешевич өзү эле айтты, абдан пайдалуу болду. Баарын кабыл, баары сунуштар түшкөнүн караштырабыз. Ар бир сунуш боюнча өзүбүздүн чечимин чыгарабыз деп. Эми ошол инвестициялык кеңештин баягы көпүрө болуп эле ошол бизнес коомчулук менен мамлекеттик органдардын ортосунда ушундай бир жолугушууларды уюштуруп же мамлекеттин оюн бизнеске, бизнестин оюн мамлекетке жеткирүү эмес, мындай конкреттүү иштей турган программаңыздарбы же мындай узак мөөнөттүү, кыска мөөнөттүү иш планыңыздар барбы негизи? Бизде өзү жылдык план түзүлгөнгө мындай иш чарабыз бар. Ошол эле иш чарабыз биздин мүчөлөрдөн түшкөн сунуштардын негизинде. Ошол эле бизнес ассоциациялардын негизинде. Алар бирок ал эле биздин жылдык жумуш планыбыз өзгөргөнгө мүмкүнчүлүгү бар. Себеби дегенде кээ бир маселелер тез арада эле чечилүүдө, чечилип калса, анын ордуна жаңы сунуштар түшөт. Биз ошо менен иштейбиз. Анын сырткасы биз дагы ошо мамлекеттик органдар болобу же бизнес ассоциация болобу, биз алар менен да бир чогуу жаңы бир демилгелерди ишке ашырабыз. Мисалы, ошол эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору бар. Ошо менен биз аймактарда кыдырып, ошо МЖО деген эмне маалымат таратабыз. Же баягы инвестициялык агенттиги бар, билесиңер. Биз ошо менен да чогуу иштешип, инвестиция тартуу боюнча атайын семинарлар өткөрөбүз. Биздин баягы максатыбыз ошо көпүрө болуп туруп, эки жакка маалымат биргеликте иш алып баруу. Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Улук мырза дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Студиябызга келип бергениңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Сөздөн ишке берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында өлкөдөгү инвестициялык климатты жакшыртуу, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруунун натыйжалуулугун жогорулатуу багытында министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын башчысы Улук Кыдырбаев менен маектештик. Кайрадан амандыкта көрүшөлү.